Assalamu alaikum. Урматтуу Нуркейжи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу куш күнүңүздөр менен туугандар. Бүгүн 25/7/2022 жыл Москва убакыты боюнча саат 2:30 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Бизде кезектеги автоунаабыз Kia Rio 2016 жылкы 1.6 автомат коробкада туугандар. Документ боюнча айта турган болсок, документи таза. Кааласаңыздар оформить этип аласыздар. Кааласаңыздар ушул ипишникте тура берет экен туугандар. Историясы таптаза дейт. Анча-мынча урулуп түзөлгөн жерлери бар, аны өзү крыло родной турсун деп аз-маз эле түзөп коюптур туугандар. Басы боюнча 530 000 плюс торг болот. Мен силерге мотор менен коробканын ортосундагы сальник кетип калыптыр. Май тамчылайт дейт. Эми тамчылаганда мисалы заменге чейин бир 200-300 грамм тамат дейт. Ошол жагында көргөзүп бергенге аракет кылайын. Каналга каттала электер болсо, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басканды унутпаңыздар туугандар. Мындай бир арзан, жакшы машиналар келсе, көрбөй каласыздар. Так, историясы таза дейт. Машинанын өзүнүн цвети серебристый, белый, серый, желтыйга оформление болгон. Так, алгач мен ушул крылодон баштайын туугандар. Мынакей көрүп турасыздар. Мурдагы хозяйыны крылону чечтирбей эле родной турсун деп, ушинтип өзү эле ич жагынан уруп түзөп койгон дейт. Анан сиздер көрүп турган эшик аз-маз кирип калган. Анда эле бир түртсө чыкса керек. Кузовщиктер жакшы билет. Так, кеттик анда. Калган жагын көрдүңүздөр. Сол жак жагы боюнча таза. Балондору средний, төртөө тең окшош бирдей рисунокта. Анан эшиги култанып калып, могу жактарыны ошо өзүм сындырып алганмын дейт. Так, алдыңкы эки айнек көтөргүч электрондук түрдө. Подогрев руль, подогрев лобовое стекло бар. Бисмиллахиррахманиррахим. Өзүнүн штатный мафону, кондиционер и подогрев передней сиденья бар туугандар. Автомат коробка. Мультироль. Оталдырып көрөбүз азыр. Жакшы. Мотору таза экен. Мотору таза бирок. Катализатору жок экен. Чехолдору кара. Жакшы болду экен. Чехолдордун состояниясы. Мынакей көрүп турасыздар. Детский бар экен тариф. Жакшы. Поликтери өзүнүн заводскойу. Мына көрүп турасыздар. Эми сиздерге багаж жагын анан мотор жагын көрсөтүп берейли. Мынакей ички салону боюнча туугандар. Капот жагын ачып берип коесуз тууган. Так, арт жагында бир сыйра көрүп берейли. Меткалары бар жок ордунда. Мына көрүнүп турат. Капоттун крышкасы чечилген эмес. Бул дагы көрүнүп турат. Машинанын цветин көрдүңүздөр, серебристый. Оң жак меткалары дагы ордунда. Арткы зазорлор дагы көрдүңүздөр, ровно турат. Арткы зазорлор ровно. Так, эми сиздерге ошол мотор жагында көрсөтүп өтөйүн туугандар. Могу жерде билесиздер, мотор менен коробка жабышкан жерде сальник болот. Ошол жерде сальник кетип калыптыр. 5000ге сүйлөшүп койдум дейт. 5000ге алмаштырып, кааласаңыздар ошол сүйлөшүп койгон усталарга жасатсаңыздар болот. Ал эми крылолор боюнча полный карадым. Көрдүңүздөрбү? Родной крыло. Мынакей чечилген эмес, ключ тийген эмес. Капоттун крышкасына дагы мынакей көрүнүп атат сиздерге. Эми сол жагы боюнча дагы, сол жагы, бул дагы родной. Родной крылосу, ключ тийген эмес. Дагы бир жасачу жерин айтты. Ремен алмаштырыш керек экен. Эми анын өзүңүздөр билесиздер туугандар. Ремен алмаштырыш керек. Моторду защитасына чейин ордунда. Так, көрдүңүздөр. 2016 1.6 автомат коробка. Басы боюнча 530 000 плюс торг болот. Жетишип калыңыздар туугандар. 2015-16 издеп жүргөн биздин көрүүчүлөр. Машина алам деп мага чалгандар, жазгандар. Мына сиздерге. Мотор жагын жасатасыздар, ремен алмаштырасыздар. Тормозной дисктерин дагы алмаштырып алса болот дейт. Эми алып өзүңүздөр карап көрөсүздөр машинаны по факту көрүп. Айтмакчы мен сиздерге вин-кодду да коюп берейин, бирок историясы таза деди. Ошондой болсо дагы. Так, капотту жаап окшойбуз.
Ушундай туугандар. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.